Саламатсыздарбы? Оштогу Юго-Востоктон сатыла турган 3 бөлмөлүү батир көрсөтөбүз. Бийиктик курулуштун дал ушул Насирдин Исанов турак жай комплексинде жайгашкан. Бул жаңы үй. Буюрса, жакынкы убактарда бул воддон өтүп эксплуатацияга берилет. Насирдин Исанов көчөсүндө жайгашкан. Түз кеткенде троллейбустун конечныйына тагыраагы окуу жайлар тарапка кетет. Бул жер Карл Маркс. Жолдун аркы бетинде юстиция башкармалыгы, бул жакта болсо Карл Маркс мектеби жайгашкан. Бул дагы таатандан өтүп эле мына эки бурулуштан өткөндөн кийин эле ушул оң тараптагы бийиктик курулуштун үйү. Биринчи кабаттары көрүп турасыздар, жалаң коммерциялык имараттар. Сатуу кеңсеси нар жакта, бирок сатуучулар батирди сатып алгандар сатып жатат туугандар. Зарыл акча керек экен. Өтө зарыл, арзан баада квадратыны $750 сатууга коюп жатат да. Азыр бул жакта дарбазасы бар. Дарбазадан кирип, подъезди көрсөтүп, анан жогору көтөрүлүп чыгабыз. Наркы тарабында жайгашыптыр. 97,7, тагыраагы 98 квадрат деп койсок болот. Жүрүңүздөр. Биз азыр короого кирип, сол тараптагы биринчи подъездин 12-чи кабатына тепкич менен көтөрүлүп чыктык. Бул жакта болсо 2 лифттин орду бар экен. Установщиктер лифттерди азыр орнотуп жатыптыр. Демек бул жерде 2 лифт иштейт экен. Калган батирлер бул жакта. Сатыла турган батир мына ушул коридордун сол жак төрүндө жайгашыптыр. Жалпы ушу 3 бөлмөлүү батир. Бул болсо компания коюп берген бурун эшиги, ал эми сырткы терезелерине дагы бардыгын коюп берген. Бисмилла. Мына сиздердин батириңиздерге кирип келдик. Бул негизи 97,7, тагыраагы 98 чарчы метр 3 бөлмөлүү батир. 1 квадраты $750 сатууга коюлуп жатат. Эгер жакса сүйлөшөсүздөр. Планировкасын чекеден көрсөтүп берели. Мына сырттан киргенде бул коридор болуп эсептелинет. Сол жак атайын чубалгылар чогулган. Интернет, домофон, электр чубалгылары бүт ушул жерге терилет. Бул жакта болсо ажатканасы. Бул дагы ичи аябай кенен эмес, өтө кичине эмес, орто аянтты экен. Бул жакта болсо санузели, ванна душ ушул жакта болот. Демек ажатканасы, санузели экөө-эки башка жайгашкан. Андан сырткары бул жакка келсеңиздер, мына оң жактан чекеден кете берели. Бул болсо уктоочу бөлмө. Спальня десек болот. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул дагы мына кенен, терезеси, балкону бул жакта, отопление трубаларын тартып киргизип койгон. Бул жакта болсо мына балкону бар. Балконуна чыкканда мына күн батыш жак, бул жакта Фрунзенский тарап, Южный жак, Сулаймон тоо жак, бүт ушул жерден бийиктиктен аябай жакшы көрүнөт экен. Бул эми балкон болуп эсептелинет. Балкондагы аянты мына кенен көрүп турасыздар. Астына, үстүнө чыккан жанагы пожарный входтору бар экен. Булар эми ичинен жабык болот дайым. Бул жерге жанагы кирпич жайып, майда чүйдө ашча нерселерди коюп койсо болот. Болбосо муну кабинет кылып иштетсе дагы болот да. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Батир ичине шыбалган, стяжкасы куюлган, электр монтаждары бардыгы жасалган. Ал эми коридордун төрүнө келгенде бул жакта дагы бир бөлмө бар. Бул балдардын уктоочу бөлмөсү. Мунун дагы терезеси күн батыш жакта жайгашкан. Бул жактан дагы панорама аябай жакшы көрүнөт. 12-чи кабат бийиктиктен өтө сонун болот да. Негизи жанагы чымын, чиркей, паша деген нерселер 10-чу кабаттан жогоруга чыга албайт деле да. Бийиктиктен жакшы. Азыр эми адамдар барган сайын бийиктикти каалап калды го. Бул эми балдар уктоочу бөлмөсү. Ортодо батыш жагында дагы бир бөлмөсү бар. Бул ашканасы. Ашкана чакан. Мына бул тарабына бүт ашкана эмереги орнотулат. Бүт электроточкалары, сантехникалары бардыгы тартылган. Газ трубасы дагы тартылып, эсептегичи коюлган. Канализация трубалары дагы тартылган. Бул жакта ашкананын эшиги болот. Бул тарапта болсо чай иче турган орундук болот. Терезеси батыш жагында. Бул жакта болсо зал, мейманканасы бар. Сырттан эшиктен киргенде сразу эле сол тарапка киребиз, биринчи эшиктен. Бул мейманкана. Мейманкананын аянты дагы кенен, туурасы 3,5 метр, узундугу 5,5 метр чыгып калат. Ичи аябай кенен да. Мунун дагы терезеси мына түндүк тарапты карап турат. Көрдүңүздөр? Теги ашкананын терезеси, наркы балдар бөлмөсүнүн терезеси менен мындай маңдай тескей болуп бири-бирине жанашып турат. Бийиктик курулуш компаниясы
бул үйдү куруп бүтүп толук азыр алдындагы ошо благоустройствосуну короодогу жарыктандыруу, жашылдандыруу, ал жерде брусчатка басуу, балдар ойноочу аянтчаларын түзүү, ошондой иштерин жасап атат. Сырткы фасад бүткөн. Буюрса, толук калган куткан иштерин бүтүрсө, анан эксплуатациядан өткөрүп, толук ошо ачкычтарын тапшырат экен, бирок эми Батир ээлери анча-мынчасы уже ачкычтарын алып ремонт кылып атыптыр да. Локация сонун. Жанында мектеп бар, университеттер, бала бакчалар, транспорт, троллейбус, автобустар бардыгы жакын да. Бул жагы Акбура дарыясына жакын. Негизи локация өтө мощный. Карл Маркс. Батир баасы 1 квадраты $750. Эгер жаккан болсо сүйлөшүңүздөр. Ушул эле курулуш компаниянын өзүнөн ушундай батирлер буга караганда бир аз кымбатыраак баада коюлуп сатууга чыкты. Бул өтө зарыл керек болгон үчүн $750 эле сатууга коюп салды да. Акча керек экен. Ошон үчүн чамданып эртерээк аракет кылып алып коюңуздар дейм да. Болду. Бардык маалыматты сиздерге жеткирдик. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.